өсімдіктерді зиянду пайда болбос. Аларға самынды су чачып, құрттарды кубаласа болот. Эл аралык майыптар күнүнө карата балдар Брайль тамгасы менен түзүлгөн кыргызча китептерди белекке алышты. Алардын катарында Аяна дагы бар. Ал Бишкектеги көзү азиз жана көрүүсү начар Атайын мектеп-интернатынын 8 классынын окуучусу. Китеп окууну Брайль тамгасы аркылуу өздөштүрүп, эң жакшы деген баага окуйт. Ооба, бул китеп мага жакты. Бул китепти окуганда себеп дегенде жаратылышка болгон көз караш өзгөрөт экен. Уулуу таштандыларды кайда төгүлгөн болбосту билип алуу керек. Жана кошуналарга бул маалыматтарды таркатып, эски сырдын жана химикаттардын банкаларды уулуу. Эгер бул уулуу таштандылар туура Аяна өңдө коомубузда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп. Алардын саны күн санап көбөйүп жаткандыгы өкүнүчтүү. Бирок алар үчүн Атайын Брайль шрифтинде басылып чыккан китептер жарык көрүп жатканы кубанарлык көрүнүш. Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасында балдарга арналган майрамдык иш-чара өтүп, ага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоочу адистер катышып, куттук сөздөрүн айтышты. Бүгүн Бишкек шаарында 3 декабрь ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүнө карата Касымалы Баялинов атындагы китепканада чоң иш-чара өтүп жатат. Бул Америка элчилигинин Кыргыз Республикасындагы ошол колдоосу менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ошондой эле феномен коомдук уюму менен биргеликте биздин көрүүсү начар балдар үчүн Атайын экологиядан билим алуу максатында экология балдарды кантип жаратылышты сактоого үйрөтүү аталышындагы китептин бет ачар аземи болуп өттү. Бул китеп ошо Брайльдын системасында биздин көрүүсү начар балдарыбызга китеп окууга жардам берет. Экинчи жагы, бул китеп кыргыз тилинде которулгандыгы дагы аябай кубанычтуу көрүнүш. Анткени ушул Кыргызстан боюнча биздин көрүүсү начар балдарды окуткан интернаттардын баарында ушул балдарды аудио жазуусу менен биргеликте билим бере алсак болот. Аталган китепканада камкор бөлүм ачылып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Атайын шарттар түзүлүп келет. Буга чейин тиешелүү элчиликтер тарабынан колдоо иретинде расмий тилдеги китептер чыгып келсе, бул жолу кыргыз тилинде дагы которулуп, аудио түрү кошо чыгарылды. Феномен фонду Брайль системасындагы китептерди балдар үчүн интернетка белекке беришти. Бул китеп биз Атайын балдарга чыгардык. Муну каржылаган Кыргызстандагы америкалык элчиликтин китеп которуу программасы. 300 ошол каржылык менен 300 ашырдык. Бүгүнкү күндө бизде 2 мектеп бар Кыргызстанда. Бишкектеги Азиз балдар жатак мектеби жана Оштогу Азиз балдар жатак мектеби. Жалпы сан боюнча алганда Кыргызстанда 8000дей көрүүсү жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Алардын 1000-1500 бул балдарды түзөт. Биз ойлойбуз, ушул экология китебин чыгарып, балдарды негизи жаратылышты сактоо үчүн экологиялык ситуацияны Кыргызстандагы бир мындай жакшыртуу, булгабоо боюнча көп нерселерди үйрөнүп, өзүнүн жанындагы айлана чөйрөсүн, жашаган жеринде, мектеп имараттарынын жанындагы жерлерди таза кармап, ал тургай өзүнүн жанагы кабинет, окуу бөлүмдөрүн деле таза кармаганга өзүнчө бир мындай үйрөнө турган аспап болуп берет, окуу куралы болуп берет деп ишенебиз. Калың элдин аярлуу катмарын туаса майыптыгы бар адамдар түзөт. Которулган китеп балдарды жаратылышты сүйүүгө, коргоого үндөйт. Мындай көрүнүштөгү өспүрүмдөр дайыма жардамга муктаж. Андыктан балдардын келечегине кам көрүп, коомго аралашып кетүүсүнө көмөктөшөлү. Эгимай Мирланова, Нурсултан Осмонакунов, Утмантан көрсөтүүсү.